Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, 17 ноябрь студенттердин эл аралык майрамы. Дал ушул күнгө карата биз Ош технологиялык университетинде окуган, дал ушул Ош тонун жатаканасында жашап, ушул жерде окуган биздин каарманыбыз, студент досубуз Расул менен сиздерди тааныштырам. Негизинен бүгүнкү студенттердин негизги жашоосу кандай болот, алардын сабактан кийин эмнелер менен алек болот, дал ушул нерселер менен сизди тааныштырып беребиз. Достор, биз жатакананын ичине кирдик. Азыр бул жактан биздин студент досубуз Расул менен жолугуп турабыз. Саламатсыңбы, кандайсың? Жакшы, шүгүр. Окуулар кандай? Майрамың менен алгач. Рахмат. Негизи эле күн ушул жерден башталса керек. Ооба. Азыр жашаган комнатамды сиздер менен тааныштырайын. Жүрүңүздөр. Жакшы болот. Эң кызык кез жаштыгымды кайсыл жакка алып кетти. Келиңиздер, бул биздин жашаган комната. Бул жакта мен жашайм, мен жатам. Бул жакта досум, комнаталаш досторум жашайт, биякта бирөөсү биякта жашайт. Үчөөбүз жашайбыз. Вообще комнатада. Студенттик күн азгы көпкү кандай сонун күндөр өттү. Сабактан кийин досторум менен бул жерде сабак жазабыз, тамак кылып жейбиз, чогулуп олтуруп, анан мен залга барам. Анан сырткары университеттин сборный командасында ойнойм. Оштуда волейбол ойнойм өзү. Сабактан кийин мен саат 3-4-төрдө сабактан чыгам. Сабактан чыгып келип эле залга барам. Залга барып, залдан чыгып кайра келип үйдө ушундай жашоо бизде. Күндө тамак кылып жейбиз кечинде. Анан жатакананын ичинде деле бул жатакананын төрагалары, төрайымдары, анан активисттери бизге оюн жоолуктарды уюштуруп берет. Ошол жака активный катышып, ошолор менен чогуу биргеликте студенттик күндөрүбүздү кызыктуу өткөрүп жатабыз десем болот. Мен биринчи курста келгенимде карантинде келип калганбыз биз. Карантинде келип 3 ай окуганбыз. Ал мезгилде мен эч нерсеге жетишпей калгам. Келип өзүм жаңы Ошко келгенде эч нерсеге түшүнбөй, Ошко жаңы келгем, башым айланып, кайсы кабинет каякта, кайсыл сабак кайсыл жерде экенин билбей эле жүрүп өтүп кеткем бул жерде. Анан экинчи курста келгенимде төрага болгом бул жака. Мен бул жакта төрага болуп жүргөн акам жакын болот эле, мен ошол менен ээрчит элем биринчи курсумда 3 ай жүрүп, ошол акамды ээрчип жүрүп, анан кийинки жылы төрагалыкты мага өткөрүп берем деди. Ошол жактан төрага болуп, бир Алия деген эжемдин жардамы менен, ошонун колдоосу менен жатакананын төрагасы болуп 1 жыл эмгектен иштедим. Сабактан кийин, тренировкадан кийин биз бул жакта комнаталаштар менен чогуу олтуруп, чогуу тамак кылып жейбиз. Анан ошол тамактарды өзүм да жасайм. Негизи комнаталаштарым тамак жасай албайт, чынын айтканда. Ошол мен жасап берем баарына тамакты. Мен келишимди күтүп отурушат булар. Сырттан келип, анан тамакты жасап берем, булар чогуу отуруп жейбиз, анан дагы сабактарыбызды карап, ташия күнүбүздү улантабыз. Негизи жатаканадагы жашоо ушундай. Эми сиздерди университетке барып, университеттеги жашоо менен сиздерди тааныштырайын. Жүрүңүздөр. Бүгүн бизге 3 пара болот. Биринчи пара информатика, экинчи пара БЖД, үчүнчү пара физкультура. Анан информатикадан бизге чакыруу каттарды жасагыла деп берген. Ошол чакыруу каттарын жасап жатабыз биз азыркы учурда. Ошол эмени жасап келгиле деп бизге азыр үйгө тапшырма берди. Физкультура мен башка сабактардан айырмаланып, бул сабакты өтө күтөм мен, кызыгам. Анан себеби мен Оштун сборныйында ойнойм. Анан кичинекейимден бери волейбол, спортко жакын болгом негизи. Баскетбол, футбол кичинекейимден спортко жакын болуп, азыр эң кызыккан, эң жакшы көргөн эмем сабагым ушул физкультура. Университеттер арасында Ошто чемпионат болгон. Ош шаары боюнча биз чемпион болгонбуз. Ош технология университетинин атынан барып чемпион болуп, Ош шаары боюнча университеттер арасында. Андан кийин Бишкек шаарында универсиада 2022-2021 оюну болгон. Ал оюнда 3-орунду алганбыз. Да максаттарым
Кыргызстандын сборный командасына, волейбол командасына кошулам деген максаттарым бар. Ошого аракет кылып азыртадан күндө тренировка кылып, даярданып, ошого залга барып, азыртадан даярданып атам. Анан мыкты айтишник болом деген дагы кыялым бар. Ошонун үстүндө иштеп, азыр университетте ошол багытта билим алып жатам. Аракет кылып атасыз. Аракет кылып атам. Азыр мага параларым бүттү, мен эми азыр залга барам. Анда эмесе сага ийгилик. Мейлиңиздер. Ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүн студенттин бир күндүк жашоосун чагылдырып сиздерге көрсөтүп бердик. Жалпы студент достор, бүгүнкү 17 ноябрь майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ийгиликтүү күн каалайбыз.